Мырзалар, мен бұл тосту баласын таштаған энелер үшін көтөрүүнү сунуш кылам. Мейли, баласын таштаған энелердин көргөн күнү оюн күлкү, шаң тамаша менен өтүп, басқан жолдоруна гүл төгүлсүн дейли. Эч ким, эч качан алардын жадырап жайнап, жашаган турмушун ачуу кылып бузбасын. Байкуш тирүүлөй жетимдердин куураган таалайын эстетпесин. Алар эмне билсе, эмне кылса, жакшы көргөн перзенттери үчүн иштешти. Көкүрөгүнө кысышты. Аздыр көптүр жыттагылап өбүштү. Анан барып коштошушту. Кош, каралдым, кара чечекейим, эми өзүң билгендей жашап, оокат кыл. Кап, өлүп калсаң андан да жакшы болор эле, дешти. Туура, дүйнөгө жаңы келген мейман үчүн өлүмдөн артык эч нерсе жок. А мындай таалай ар кимдин башына келе бербейт да. Ал эми бооркердай энелер бар. Андай энелер баласын өп, жыттап, көкүрөгүнө кысып тим болбой, баласынын мойнуна кандайдыр бир алтын оюнчук тагып коет дагы. Ушуну түшүрбөй тагып жүр. Мени эсиңден чыгарба, дешет. Шорду бала кайсын эстесин? Эмне үчүн эстесин? Өзүнүн таалайсыздыгы менен, шермендечилигин дайым эстете турган эстеликти бала тагып жүрүп эмне кылат? А балага ансыз деле көрүнгөн бирөө. Сен таштандысың. Дуал түйүндө калган таштандысың. Таштандылардын арасында калган жетимсиң. Деп күндө эскертет. Жазыксыз жабыркап, кордуктун карын тартып жүргөн байкуш бала ошол энеси берген белегин көз жашы менен жуурган ошол энелер билет болду экен. Апа, жок дегенде бир жолу үнүңдү угузуп койчу, апа. Жок дегенде бир тамчы көз жашыңды үстүмө төгүп койчу, апа. Ошондо мен үчүн кайгы менен капаны көтөрүш жеңилирээк болор эле, апа. Ал белегиңди. Бул белегиң мойнумду кыйып барат.